Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү брифингти мен жакшы сөз менен баштагым келет. Бүгүн оорунун айыгып чыккандардын саны 10, анан кийин 23 киши бүгүн даярдалып, анализдери даяр болушту. Бүгүнкү күнү 23 кишини Жалал Абад областынан ооруканадан чыгарабыз. Оперативдик маалыматка таянып, бүгүнкү күндө бир сутканын ичинде 69 жарандын лабораториялык ыкма менен оорунун козгогучу аныкталды. Анын ичинен Ош областында 47, Ош областынан Оокат районунда 42, Кара Суу районунда 3, Ош шаарында 2, Жалал Абад областынын Сузак районунда 13, Бишкек шаарында 5, Нарын шаарында 1, Каракол, Баткен, Чүй областынын Кемер районунда бирден учур катталды. Бул 69 деген себеби бул бардыгы обсервацияда жаткан кишилердин арасынан бул оорунун козгогучу сакталды. Булардын бир гана кишиде клиникалык белгилери бар, башкалары клиникалык белгиси жок, бирок бул оорунун козгогучу бар. Биз ошол бардыгын азыркы күндө ооруканага жаткырдык. Булар дагы ошол ооруканада дарыланышат. Андан тышкары bunun жакшы жери себеби ошол обсервацияда биз атайын изолировать этип, сыртка коркунучу жок болгондугу бизди сүйүндүрөт. Мына бул деген кечеги тест системанын иштегенин белгиси болуп билдирет. Ошондуктан бүгүн ушундай саны кескин түрдө көбөйгөнү байкалды. Ошондо жалпысынан Кыргыз Республикасы боюнча 206 учур катталды. Анын ичинен Жалал Абад областында 80, Ош областында 94, Бишкек шаарында 25, Баткен областында 4, Нарын областында 5, Чүй областында 5, Ыстыкөл областында 3, жалпысынан 216. Бүгүнкү жаткан больницада жаткан кишилердин саны 202, анын ичинен 5 абалы туруктуу оор боюнча калып атат. Анын ичинен 2 ЭВЛда, 3 кислородный менен дем алып атышат. Бүгүнкү күндө өлгөндөрдүн саны 4 түзөт. Кечээ күндө 2 киши кайтыш болду. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө ушундай кырдаалуу болуп атат. Анан урматтуу бүгүнкү күндө тест системалар жетиштүү. Жалпысынан экспресс тест система менен 76 000 бар эле. Ошонун бүгүнкү күндө 30 000 колдонду. Ар бир жерлерде колдонуп атат. Мен дагы бир айтар элем, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлчүлүктөрү, мына азыр ушул сиздердин каналдар аркылуу ар түрдүү маалыматтар, текшерилген, терс көрүнүштүү, далилденбеген эмелерди берип атасыздар. Мисалы, эки эле мисалга токтоп кетейин. Кечээ Нарын областында бир жаран өзүнүн немесин айтып, телевизордон чыгып атат. Мени дарылабайт, мен эчтикем жок дейт. Бизге кандай кызыкчылык ошол кишини алып келип больницага жаткырган. Биздин эч кандай кызыкчылыгыбыз жок. Ал кишинин өзүнүн ошол оорунун козгогучу бар, бирок клиникасы жок. Андан кийин ал киши контактта болгон, даваттан келген киши. Анан ошону текшерилбей туруп, ошондой массалык маалымат каражаттардан чыгарып аткан кишилер дагы атайын мыйзам бар. Мыйзам чегинде алар жоопко тартылат. Биз аны ошондой тийиштүү органдарга беребиз. Анан экинчи дагы бир мына массалык маалыматка да өкмөттүн, президенттин администрациясы, мэриянын администрациясы обследование өтүп атат деп атышат. Мындайча айтканда поголовный дешип атат. Андай эмес. Бүгүнкү күндө аппараттын өкмөттө 20-30% гана иштеп атат, калганы үйүндө отурушат. Аларды мындай эки түр бар да тесттин. Бирөө экспресс тест, бирөөсү өтсө ПЦР менен. Бардыгы экспресс тест менен мындайча айтканда болуп иштеп аткандар, айрыкча командировкадан келгендер, зона рискада болгондор, акыранда жүргөн балдарды гана ошолордун тест системасына текшерип өткөрдүк. Аны текшериш керек, текшербесе болбойт. Себеби бүгүнкү күндө биздин талабыбыз ошондой. Ошондуктан мындай ложный информацияларды берген үчүн мындай тест жетпей атса, бүт өкмөт чиновниктер ушундай тесттер өтөт. Бул ПЦР эмес, бул экспресс тест система. Мен айтканда 76 000 бүгүндө бизде тест система бар, жетиштүү. Ошондуктан булар атайын гана жанагы чегерадан өткөндө, обсервацияда контактта болгондорго, ошолордун гана баарысына тест система жүргүзөт. Эгер тест система положительный көрсөтсө, гана ошол кишиден анан ПЦР жасайбыз. Ошондуктан урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү,
сиздерди айтар элем, чакырып кетер элем. Далилденген гана маалыматтарга ишенип ошолорду чыгарсаңыздар. Эгер ошол далилденбеген болсо, тийиштүү чараларды мыйзам чегинде колдонууга биз мажбур болобуз. Ошондуктан, урматтуу коллегалар, бүгүнкү күндө дагы бир кайрылып кетер элем. Канчалык үйдөн чыкпай отурсаңыздар, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздар жана үй бүлөңүздүн коопсуздугу үчүн өтө чоң жумуш кылган болор элеңиздер. Мен дагы бир айтам, урматтуу, аз эле калды. 1-2 жума чыдап, үйдө өзүңүздөрдү сактап, үйдөн чыкпай турсаңыздар болот. Мисалы, азыр Жалал Абад областына барып келгөндө, алар түндөсү бирине бири кирип чыгышып атат. Баары эме кылгандан кийин, ошонун кесепетинен бирине бири баягы бир үйдөн экинчиге, үчүнчүгө барганда, ошолордун контактылардын арасында ооруга чалдыккан козгогучтарын таап атабыз. Ошондуктан дагы бир жолу эскертип, дагы бир жолу урматтуу мекендештер, силерди чакырып кетер элем. Канчалык мүмкүнчүлүк болсо, өз үйүңүздөрдө отуруп турсаңыздар, өзүңүздөр үчүн гана коопсуздугуңарды мындайча айтканда камсыз кыла элеңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Жалпы эпидемиологдук кырдаал бүгүнкү күндө Курч бойдон сакталууда. Бүгүнкү күндө лабораториялык ыкма менен тастыкталган коронавирусга кабылган кишилердин саны 147. Бир күндө дагы 3 кишиден бул оору табылды. Ал 3 кишинин баары Бишкек шаарында. Жалпысынан бүгүндө 147, анын ичинен Жалал Абад областында 67, Ош областында 47, Бишкек шаарында 20, бүгүнкү күндө анын ичинен 3 жаңысы, Нарын областында 4, Чүй областында 4, Ысык Көл областында 2. Жалпы бүгүнкү күндө больницада жаткандардын саны 146, 8 киши оорудан айыгып чыгарылды. Бүгүнкү күндө 5 оорунун абалы оор. Анын экөөсү жанагы искусственный вентиляция легких деген аппаратта жатат, ал эми 3-өсү болсо кислород менен дем алып атат. Бүгүнкү күндө жалпы лаборатория ыкма менен алынкандардын саны 18555. Анын ичинен отрицательный исследованиясы 10157, анын ичинен отрицательный менен 10100, ал эми положительный 147. Бүгүнкү күндө жалпы контактта болгондордун лабораторияда ыкма менен такталган 147 контактылары болуп 5048 киши катталды. Мындан тышкары, мындан ичинен самый мындайча үй бүлөлүк жакын контактылардын саны 548, ал эми башка экинчи категорияда контактылардын саны 4500. Бүгүнкү күндө обсервацияда жаткан кишилердин саны 1454. Анын ичинен Бишкек шаарында 247, Чүй областында 79, Ош шаарында 30, Ош областында 246, Жалал Абад областында 189, Баткен областында 468, Нарын областында 77, Талас областында 30, Ысык Көл областында 91. Бүгүнкү күндө биздин тест система боюнча экспресс тест системанын жалпы саны 71 миңди түзөт. Анын ичинен бүгүнкү күндө тестировать эткендердин саны 16396. Анын ичинен экспресс тест менен табылгандардын саны 301. Ошол 301дин 5-өө ПЦР тест менен тастыкталган. Мындан тышкары бүгүнкү күндө бизде кече 2 күн болду атайын 5 набор алып келдик. Бир набордо 2200 анализ жасалат. Ошол наборлорду биз лабораторияга бердик. Бүгүндө толук кандуу иштеп жатышат. Мындан тышкары бизге мындай сүйүнүч кабар. Бүгүн саат 2-де Кытай Республикасынан мындайча айтканда келет. Ал жерден биз где-то 84 набор келет. Ошондо андан кийин 6 апрель күнү күтүп атабыз дагы. Мындайча айтканда Турциядан аркы жумада 350 комплект келет. Мындан тышкары бүгүн Белоруссиядан понедельник күнү келсе, бул жерде 90 набор келет. Мындайча айтканда бүгүнкү күндө тест системанын маселесин чечтик десек болот. Бүгүнкү күндө азыр дагы кече күнү Агрардык академиянын ректору менен сүйлөшүп, бүгүнкү күндө вирусологдорду тартып, тез аранын ичинде жанагы замороженный эмелер бар да, калыпталган ошолордун баарысын аныктап, тез аранын ичинде баарын аныктап, ордоруна койгонго биздин